Урматтуу директорлорум, кандайсыздар? Сиздер фабрикке келип, жүз адам катталса, мисалы, ошол адамдын эки эле адамы биринчи айлыкка чыгып, статус ачып, ийгилик жарата алат да. Ошондуктан баардык адамдар бай эмес да. Себеби дегенде ошол 100 адамдан эки эле адам бизнес жасоого күчү жетет, бизнес жасоого мүмкүнчүлүктү көрө алып жана ошол бизнес жолун тандайт да. Сиздер ошол адамдардын катарындасыздар. Буюрса баардыгыбыз кийин миллионер болобуз, ошол жолдобуз. Ошондуктан сиздерге көбүрөөк ошо сиздердин кийин элитный директор болгонуңуздарга, рубиновый, бриллиантовый директор болгонуңуздарга даярдап, бейиңиштерди даярдап, психологиялык жактан даярдап, сиздерге ушундай сонун сабактарды, маалыматтарды берип, маалыматтар менен келдим. Себеби дегенде кийин сиздер чоң команданы аркалайсыздар, чоң команданы башкарасыздар. Көп өзүңүздөргө окшогон көп сонун жакшынакай кыйын лидерлер келет. Ошол лидерлерге эмне маалымат бериш керек, кантип поддержка кылыш керек, эмнеге үйрөтүш керек, ошол боюнча сиздерге аябай пайдалуу болот деген ойдомун. Себеби дегенде башында новичокторду сиздер заказ кылганды, адам каттаганды, продукция боюнча үйрөтүп бизнеске кызыктырсаңыздар, кийин сиздердей болгон өсүп, өнүгүп, уже статустарды ача баштаганда сиздерге уже психологиялык жактан көбүрөөк басым кылып, психологиялык жактан өздөрүнүн уже фабриктен тапкан кирешелерин көбөйтүүгө, товар оборотторун көбөйтүүгө көбүрөөк ментальный, психологический инструменттерди беришиңиздер керек болот. Ошондуктан мен да сиздерге ошол нерселерди берип баштадым. Көпчүлүк ушундай ойлойт. Мен мисалы үчүн биздин ийгиликтин, биз айлыкка чыгуубуздун себеби мен көп адам каттасам, видео тартсам, адамдарга сунуштасам, адамдарга каталог таратсам, товар боюнча сабактарды өтсөм, ошондо гана мен айлыктарым өсөт, менин статустарым өсөт деп ойлойсуздар. Бул туура эмес ой эмес. Себеби дегенде сиздер ошол ой менен, ошол кыймыл аракет менен ушул азыркы учурдагы деңгээлге жеттиңер, туурабы? Бул сиздер үчүн рабочий методдор болуп эсептелинет да. Себеби дегенде сиздер биринчи 3% болгонуңуздарды, 6% болгонуңуздарды 9%ке жеткениңер именно ушул метод менен, именно ушул жол менен жеттиңиздер, туурабы? Ошондуктан сиздерге ошол нерсе иштей турган нерсе болуп эсептелинет да. Бирок эгерде сиздер серебряный директор боломун, золотой директор болуп саякаттаймын, мен элитный директор боломун десеңиздер, бул инструменттер уже сиздерге аздык кылат да. Бул инструменттер менен сиздер өзүңүздөр постоянно өзүңүздөргө отрыв кылсаңыздар болот. VIP консультант болсоңуздар болот. Мисалы үчүн белектерди утам, VIP консультант боломун, белектерди утамын десеңиздер, сиздер ошол методдор менен иштей бересиздер да, иштей бериңиздер. Себеби дегенде бул чындап иштей турган методдор. Бирок бул чектелүү эле статуска, чектелүү эле 600 балл, ашып кетсе 600 баллдык, 300 баллдык, 200 баллдык уровеньдин кыймыл аракеттери да. Эми сиздер өсүшүңүз керек. Эми сиздер мындан дагы сырткары көбүрөөк нерсени, көбүрөөк инструменттерге, чоңураак ийгиликтерди, чоңураак кирешелерди алып келе турган билимдерди алып, ошол инструменттерди алып, үйрөнүп, уже ошол нерсени колдоно башташыңыздар керек. Себеби болбосо сиздер ошол 600, 500 баллдын тегерегинде, 300, 400 баллдын тегерегинде, кейбирөөлөр 200 баллдын тегерегинде калып кете бересиздер да. Калып ошол статуста токтоп калышыңыздар мүмкүн. Баарыбыз билгендей эле, Кудайдын казынасы, акча бере турган, ийгилик, байлык бере турган казынасы чексиз, туурабы? Дагы керек болсо айтып коет, Аллах ар бирибизге ошо Фирдаусту бергенге даяры депчи. Фирдаус деген билесиздер, бул райский сад да, райский сад. Ошол нерсени дагы бергенге даяр. Биз мисалы үчүн азыр чоң особняктарга жетпей атабыз го. Мисалы үчүн биз өзүбүздү 3 этаждык особнякта үй бүлөм менен жашайм дегенди даже элестете албайбыз. Аллах болсо бизге чоң Фирдаусту берүүгө даяр да. Көрдүңүздөрбү? Себеби дегенде ар бир адамдын ичинде өзүнүн байлык ала турган, өзүнө чектеп ала турган өзүнүн бир көлөмү бар да.
ар бирибиз бизге мисалы үчүн же ата энебиз ошол көлөмдү кылып койгон, же биз чоңоюп өскөн чөйрөбүз бизге ошол көлөмдү берип койгон. Себеби дегенде бул биз үчүн норма болуп калган. Биз андан көптү Кудайдан сурай албайбыз, андан көптү Кудайдан ала албайбыз. Бизге ошол нерсе жетиштүү да. Бул сүрөттөгүдөй эле сиздер кимдир бирөөнүн кичинекей стаканчик, ошол кичинекей стаканчиктен барып Кудайдын берекесин ошол эле кичинекей стаканчик менен сузуп алат да. Андан көбүрөөгүн ал өзүнө позволять этпейт. Ала албайм, кой, мен андайга татыктуу эмесмин, мага жетет, болот ошол эле деп кичинекей стаканчикти барып ошол Кудай бере турган берекени ошол кичинекей нерсе менен сузуп келет. Кимдир бирөө чоңураак стакан менен барып сузат. Мен чоңураак стаканга татыктуумун, менин ата энем ошол чоң стакан сузуп келчү, мен дагы ошол эле нерсеге татыктуумун, мен андан аз алсам мага аз болуп калат, именно ушул стакан мен үчүн норма деп барып ошол бир стаканы менен ошол ийгиликти сузуп келет. Кимдир бирөө чакалап сузат, кимдир бирөө чакалап сузат, кимдир бир аялдар мисалы үчүн биздин чөйрөбүздөгү же болбосо биздин тааныштарыбыз же биздин билген же телевизордон көргөн аялдар бар. Карасаң сулуу деле эмес, карасаң акылдуу деле эмес, карасаң характери деле жаман, бирок ушунча бай. Себеби дегенде ал аял Кудайдын берекесин барып чакалап, эки чаканы көтөрүп алып барып сузуп келет. Себеби дегенде мага можно, мне можно, мага эки чака керек, мен андан аздык алсам мага аздык кылат деген бир өзүнчө бир наглости бар болот да. Ошол эки чакалап алып аткан жашоонун берекесин, Аллахтын берекесин эки чакалап сузуп аткан айымды көрүп биз ошол адамды кайра жаман көрүп коебуз. Карачы кандай бет жок, карачы кандай наглый, карачы кандай жаман адам деп бизге ошол адам жаман көрүнөт. Эгерде бизге бай адам, ашыкча өзүнө короткон, ашыкча жүргөн адам бизге жаман көрүнсө, демек бизде ошол жерде блок бар. Ошону билип коюңуздар. Кимдир бирөө чакалап эмес, фляга менен барып сузат. Элестетсеңиздер, кимдир бирөө фляга менен сузат. Себеби дегенде биздин жашообузда бул дүйнөдө бир эле жалгыз адам, бир особняк эмес, целый островда жашап, ошол целый остров өзүнүкү болгон деле адамдар бар да. Целый остров. Азыркы учурда мисалы үчүн Бишкекти алсак деле канчалаган адамдын целый элитный жилой комплекс ошол бир адамга эле, бир адамдын эле колунда, бир адамдын наамында. Элестетсеңиздер, бир целый жилой комплекс, бир эле этажный дом эмес, жалаң бир 5-6 комплекстин 5-6 үйү ошол бир адамдын эле үйлөрү да. Элестетсеңиздер, себеби дегенде ал адам Кудайдан ошончолук береке алып атат, ошончолук баягындай идиши, сузуп ала турган идиши чоң да. Качан сиздер ошол сузуп ала турган идишиңерди көбөйтсөңүздөр, кеңейтсеңиздер гана ошол жака береке келет, ошол жака береке толот да. Ошондой эле Фаберликке кайтарганда, сиздердин азыркы учурда сиздердин көлөмүңөр возможно 600 балл, 1000 балл, 1,5 балл же болбосо директор статусунда турасыздар. 3000 балл бул сиздердин максимальный көлөмүңөр да, максималдуу көлөмүңөр ошол. Сиздерге ошол көлөмүңөргө жараша эле адамдар келет да. Көлөмгө жараша эле адамдар сиздерден сатып алат. Онлайн магазингер ошол эле көлөмгө жараша товар оборот жүргүзөсүздөр да. Эгерде ошол көлөмдөн бир аз ашып баратса адамдар, мисалы үчүн клиенттер көп келди, видеоңуздар жакшы болуп кетип, аябай клиенттер көп келип, командаңар укмуш иштеп атса дагы, эгерде сиздердин ичиңиздерде көлөмүңөр 600 балл же болбосо 1000 балл болсо, сиздердин келген адамдарыңар заказ кылат дагы, мурунку заказ кылып жүргөн адамдарыңар заказ кылбай коет да. Себеби дегенде сиздердин ичиңиздердеги законуңар боюнча сиздер 600 баллдан ашпашыңыздар керек. Сиздердин ичиңиздердеги идишиңер 600 баллдык гана эле, калганы куюлган береке сыртка төгүлөт да. Сыртка төгүлүп ашып калат. Сиздики только ошол эле көлөмдөгү береке токтойт да. Ошондуктан эми сиздер
өзүңүздөрдүн көлөмүңөрдү кеңейтишиңиздер керек. Ошол боюнча сиздерге айтып беремин. Кантип сиздердин ичиңиздеги көлөмүңөрдү серебряный директор болууга, золотой директор болууга, элитный директор болууга кантип өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги көлөмүңөрдү кеңейтесиңер. Себеби дегенде качан сиздер кеңейткениңиздерде, качан сиздерге Кудайга мына менин көлөмүм, мына ошол көлөмгө жараша мага адамдарды бер, ошондойго жараша мага береке бер деп өзүңүздөрдүн көлөмүңүздү даярдаганда гана Кудай жеңил түрдө сиздерге ошол көлөмүңөрдү толтурууга иш аракеттердин баарын жасап коет. Сиздерден көз каранды ал нерсе. Сиздер кыймылдасаңыздар да, кыймылдабасаңыздар дагы Кудай уже көлөмдү даярдап койсоңуздар гана, ичиңиздер менен ошол көлөмгө, ошол кирешелерге даяр болгонузда гана Кудай сиздерге ошол көлөмгө жараша бийликти, кирешени жана берекени берип коет. Мисалы бул сабактын жардамы менен биз өзүбүздү келгиле 100 миңдик кирешеге көлөмүбүздү даярдайлык. Азыркы учурда силердин кирешеңиздер кандай? Эгерде силердин кирешеңиз, өзүңүздөрдүн кирешеңиздерге, именно фабриликтен тапкан кирешеңиздерди караңыздар дагы, демек менин азыркы көлөмүм ушунча эле экен деп анализ кылыңыздар. Мисалы үчүн эгерде көлөмүңөр 1000 сом болсо, же болбосо 5000дин тегереги болуп атса, же болбосо 15 миңдин эле тегереги болуп атса, демек менин фабриктен кабыл алган көлөмүм ушунча эле экен. Себеби дегенде Кудай, билесиздерби, Кудай мен сага бербейм, а сага берем. Сен сулуусуң, сага берем. Сен сулуу эмессиң, сага бербейм деп Кудай эч кимди тандабайт. Кудай ар бир адамды, баарыбызды бирдей жакшы көрөт, баарыбызды бирдей жакшы көрөт. Даже могу фабриктен, мисалы үчүн, Нурзада эже менен Махабат эжени фабриктен бирдей эле жакшы көрөт. Кудай бирдей эле жакшы көрөт, бирок анан сурайт да, Махабат сага канча берейин деп караганда, Махабат эженин көлөмү мисалы үчүн 15 миң сомдук көлөм эле болот. Хорошо деп 15 миң сомдук көлөмдү, 15 миң сомдук товар оборотту, 15 миң сомдук адамдарды, 15 миң сомдук бүт кирешени сиздерге даярдап берип коет да. Капыстан адамдарды алып келет, капыстан сиздердин чыгарган видеолоруңузду именно ошол көлөмгө татыктуу боло турган, ошол көлөмдөн ашып кетпей, бирок ошол көлөмгө жетпей калбагандай кылып видеоңуздарды просмотрларын көбөйтүп берет. Именно ушунча просмотр болсо, примерно ушунча адам келет. Примерно ушул сабакты өтсө, примерно ушунча адам заказ кылып, ушунча адам күйүп, жанып иштей баштайт деп сиздердин именно заказыңыз боюнча, ичиңиздеги көлөмүңүз боюнча ошол Кудай сиздерге бүт шарттарды түзүп берип коет да. Нурзада, сенчи канча каалайсың деп сизди караганда, сиздин сиздин көлөмүңүзгө жараша карайт. Сиздин көлөмүңүзгө жараша, бунун заказы ушундай экен деп ошого жараша эле береке берет да фабриктен. Ошону келиңиздер 100 миңге даяр кылайлык. 100 миңге, менин көлөмүм 100 миң дегениңиздерде, ошо көлөмүңүздү 100 миңге көбөйтүп, кеңейтип даяр кылып койгонуңуздарда Кудай сиздерге ар кайсы жерден, керек болсо оюңуздарга келбеген жерден жакшы лидерлерди алып келет. Оюңузда жок жерден жакшы сонун адамдар, новичоктор ойгонуп иштей башташат. Оюңуздарга келбеген жерден жөнөкөй күнүмдүк видеону чыгарып койгоңуздар деле ал жактан просмотрларыңыз көбөйүп, заказдар түшүп, укмуш патрап каласыңар да. Бунун баары Кудайдан көз каранды. Себеби дегенде биз кичинекей эле адамбыз. Бирок биз Кудайдын адамы болгондуктан биздин заказыбыз боюнча Кудай бизге баарын бере берет. Бүт нерсе бизге фабриликтен берген киреше, үй бүлөдө болгон бакыт, бунун баары Кудайдан көз каранды да. Ошол Кудайга эле биз просто өзүбүздүн заказыбызды, көлөмүбүздү так анык жана даяр кылып берип коюшубуз керек. Себеби дегенде бизге Кудай берейин десе, эмнени берерин билбей калат да. Сиз көрсөтүп койсоңуздар, ошого жараша берекени ала бересиздер. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, мен 100 миңге даярмын. Мен, конечно, даярмын. Любой адам даяр. Мен деле 100 миң алсам жыргап кетпейт белем деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок давайте ал нерсени кантип текшеребиз? Даярбызбы биз 100 миңгечи, даяр эмеспизби? Кагаз ручканы аласыздар, баракты аласыздар, анан үстүнө 100 миң деп коесуздар.
100 000 деп жазасыздар дагы өзүңүздөрдүн күнүмдүк бир айга жете турган, мисалы үчүн бизде Фаберликте 100 000 21 күнгө жетет деп 21 күнгө санайсыздар дагы ошол 21 күндүн ичинде мен 100 000 кантип коротомун деп элестетип жазып чыгасыздар. Менин расходторум, сиздердин ар бириңиздердин расходторуңар 100 000 болуш керек да. Ошону жазып чыгасыздар. Мен эмне кылам? Бир айда мен эмне кылам ошол 100 000 кайсыл жакка коротомун дейсиздер. Анан 100 000 бир айга коротуңуздар. Анан 2 айга коротуңуздар. Анан 3 айда коротуңуздар. Себеби дегенде биздин оюбузда 100 000 дегенде биз сразу ойлойбуз: мен үй аламын, мен машина аламын, мен холодильник аламын, мен телевизор аламын деп коесуздар. Бирок аны ай сайын албайсыздар сиздер. Албайсыңар да силер, туурабы? А силер 100 000 ай сайын корото турган расходтор катары жазыңыздар. Ай сайын постоянно коротосуздар. Эгерде силердин азыркы оюңуздарда мен ай сайын 100 000 полностью 100 000 коротуп салбайм да, мен топтошум керек да десеңиздер, демек сиздер 100 000 болгон блокторуңар бар да. 100 000 болгон блокторуңар бар. Эгерде силер 100 000 ай сайын мен анча акча корото албайм десеңиздер, эч убакта 100 000 жетпейсиздер. Ошондуктан өзүңүздөргө тапшырма. Ошондо билесиздер, мен 100 000 блок экен, 100 000 мен үчүн өтө көп турбайбы деген ой келет да сиздергечи. Эгерде сиздер жазып атканда каяка короторумду билбейм деген жооп келсе, ошону ойлонуңуздар. Эгерде силер ичиңиздердеги идишиңерди, киреше ала турган капчыгыңыздарды кеңейтем десеңиздер, жазып чыгасыздар. Бир айда мен мындай кылам, бир айда, мисалы үчүн бир айда бир мен салонго барам десеңиздер, мен ай сайын салонго бара бермек белем, мен андай укмуш мындай кутурган аял болуп кетем го десеңиздер, демек сиздерде да ушул жерде да блок бар да. Эмнеге кутуруп кетмексиңер? Силер өзүңүздү жакшы көрөсүздөр, силердин ошого жараша кирешеңер бар. Сиздер ай сайын салонго барып полный чачын, тырмагын, кожасын косметологко барып ошол нерсени короткон адамдар бар. Айымдар канча толтура өзүнүн жаштыгын сактаган. Ошондуктан өзүңүздөргө дагы ошол нерсени кабыл алып, мне можно деңиздер. Биринчиден. Экинчиден, мен ал баасын билбейм да, мен косметологко барып көрбөсөм, мен каяктан билем баасы канча экенин десеңиздер, Инстаграмга киресиздер, интернетке киресиздер, Бишкектеги болгон же болбосо Оштогу болгон кайсыл жакта жашасаңар, ошол жактагы бааларын көрүп чыккыла. Мисалы үчүн бир айда бир салонный процедура, косметологко барганыңыз канча сом турат экен? Ошону жазыңыздар. Көзсө ушунча сом турат турбайбы деп списогуңа жазасыздар. Анан дагы эмнеге коротом? Мен мисалы үчүн ай сайын определенный бир кийим аласыздар, же болбосо бир айда бир, возможно, өзүңөргө жаңы сумка аласыздар, же болбосо бир айда бир өзүңүзгө алтын аласыздар, ар кандай өзүңөргө жараша нерсе болуш керек да. Же болбосо бир айда бир мен өзүмө бир жакшы бир жаңы бир комнатный гүл аламын, же болбосо бир айда бир мен өзүмө бир жаңы сонун китеп аламын, же болбосо бир айда бир мен жаңы бир курс аламын өзүмө, же болбосо бир айда мен тренировкага барам, фитнеске барам, ошо фитнес залга мен ушунча акча коротомун. Мен туура мен туура тамактанам, ошон үчүн мен продуктума, товарларыма ушунча кетет. Элестет, түшүндүңүздөр деген ойдомун. 100 000 ай сайын стабильно корото турган расходторуңузду жазгыла. Азыр коротпой атсаңыздар да кийин мен 100 000 жетсем ошондой жашоо менен жашайм деп жазыңыздар. Когда сиздин мээңиздерге ошол нерсени ачыктап, мээңиздерге даярдап, мээңиздер менен сүйлөшүп алганыңыздарда, ооба, сен ушундай жашайсың. 100 000 ай сайын 21 күн сайын 100 000 алуу деген ушундай жашоо экен. Ушинтип жашап калат экенмин дегенде гана ошол сиздер Кудай бере турган 100 000 каяка короторуңуздарды аныктаганда, мен ушул жака коротомун, мен 2 балам болсо 2 балама тең частный школага ушунча сомдон беремин дегениңиздерде гана ошол частный школаны даже караштырып койсоңуздар болот. Кайсы частный школа? Баасы конкретно канча экен? Үйүмө эң жакын канча экен? Мен машина алсам, машинама айына канча сомго бензин куямын деп өзүңүздөргө жазып алгаңыздарда гана Кудай ошого жараша 100 000 уже бере баштайт. Экинчиден, сиздер эми өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүктөрүңүздөрдү, өзүңүздөрдү как наставник катары мүмкүнчүлүгүңүздү, наставник катары убактыңызды ошол көп адамга
көп лидерлерге, директорлорго өзүңүздөрдү морально даярдашыңыздар керек болот. Себеби дегенде эгерде силер элитный директор болом десеңиздер, элитный директордун биринчи линиясында 9 директор бар. Бул бир эле линиясында, биринчи линиясында. А глубинасында бул ал убакта уже 20дан 30дан ашык директор бар болот да. Золотой директордун биринчи линиясында 3 директору бар. А глубинасында 20 чакты, 25 чакты директору бар болушу мүмкүн. Директорда биринчи линиясында 5-6 лидери бар болот. Мисалы үчүн 5-6 же болбосо 2-3 лидери бар болот. Анын глубинасында дагы 9%, 6% өссөм, өнүгөм деген аракеттенген адамдардын санын же да бир 50, 30, 25 адамдардын тегерегинде болот да. Ошол нерсеге сиздер дагы оюңуздар менен акча каалап, зарплата каалап атканыңыздар менен сиздер ошол адам менен мен кантип жетишем, ар бири менен сүйлөшүш керек, ар бири менен иштеш керек го. Мен убактым жетпейт, мен чарчаймын, мен андай нерсе кыла албаймын, мен жаза албаймын деп подсознанияңыздар каршы боло берет да. Мен убактым жок. Ар бир адам менен сүйлөшүп чыкканга мен алым келбей калсачы, мен жаза албай калсамчы деп ойлошосуздар да. Ошол жаза албай калам, алым жок, жаза албайм деген сигнал Кудайга жетет да. Ошол сигнал Кудайга жетет дагы. Кайсыл бир айылда, кайсыл бир кичинекей үйдүн ичинде аракетчил бир келин мен дагы бир жакшы кирешеге чыгып алсам го, үйдө отурган иш бар болсо го, мени бир үйрөтсө го бирөө, же болбосо фабрик болсо деле мен жакшы бир наставникти алып алсам го, мага тез үйрөтө турган деген бир мисалы үчүн Оштун бир айылдын четиндеги кичинекей үйдүн ичиндеги келиндин тилегин аткарууда мен кайсы директорду берейин бул келинге, кайсыл наставник бул кызды жетелеп кете алат дегенде ошол варианттардын арасында силер жок болуп каласыздар. Себеби дегенде сен даярсыңбы? Мектептегидей болуп, сен даярсыңбы жооп бергенге? Сен даярсыңбы жооп бергенде дегенде даяр болгон лидерлер ооба мен даярмын, мага бергиле тапшырма деп турат да. А эгерде сиз жок мен кыла албайм, мен жаза албайм, мен эмки сабакта жооп берейинчи деп отурсаңыздар, анда сиздерге шанс болбойт да. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдү ошол көп, мисалы үчүн даже видео чыгарып атканда дагы мен ушул видеом миллион просмотр болуп кетсе, элестетсеңиздер, видеоңуздар миллион просмотр болуп кетти дагы күнүнө уже 100 чакты адам жазып атат сиздерге. Мен катталам, мени каттап коесуздарбы, заказ кылайын дедим эле деп күнүнө 100 адам чыгып атат, жазып атат сиздерге. Ошол поток менен сиздер иштеше аласыздарбы? Конечно, нет. Конечно, сиздер видео чыгарып атканда көп просмотр болсо экен, рекомендацияга чыгып кетсе экен деп ойлойсуздар дагы, бирок ичиңиздердеги подсознанияңар сиздерди ошол көп просмотрдон сактайт да. Анткени сен алапаяң таппай каласың, сен жаза албай каласың буну, ушунча көп адамды тейлей албай каласың деп ичиңиздердеги подсознанияңар сиздерге каршы болуп, ошол просмотруңуздарды азайтып коет да. А эгерде бул нерсе менен кантип иштешебиз? Элестетиңиздер, сиздердин мисалы үчүн видеоңуздар көп просмотр алып калды. Ушунча көп поток адам келди. Элестетиңиздер, ошончо көп поток адам келсе, мен аларды кантип башкарып кетем деп өзүңүздөргө ошол системаны түзүп алыңыздар. Мага мисалы үчүн азыркы учурда мисалы үчүн бир витаминди рекламага чыгардым. Ошол рекламадан мага күнүнө 100 адам жаза турган болсо, мен эмне кылам деп ойлонуп, ошого жооп табыңыздар. Мен аларды мисалы үчүн эмне кылсаңыздар болот? Аларга сразу группага, мисалы үчүн Телеграмга, мисалы үчүн Телеграмда ошондой маалыматтар сакталат да. Телеграмга эмне мен чыгарган витаминим боюнча маалыматты сактап коемун. Кененирээк маалымат берем. Анан катталууга ссылка берип коем, же болбосо менин номеримди жазып коем. Эгерде катталып заказ кылгыңыздар келсе, өзүңүздөрдүн данныйларыңызды жазып койгула деп аягына жазып коем дагы. Ошол продукцияга кызыкканыдан заказ кылам деген адам уже сразу мага данныйларын уже сразу жазып жөнөтүп коет деп ошол өзүңүздөргө Telegram канал даярдап койсоңуздар болот. Ошондо сиздердин подсознанияңар тынчыйт да. Подсознанияңар мээңизде тынчып калат. Мен Махаббаттын видеосун просмотрга чыгарсам, толтура просмотрга чыгарсам,
даже 100 000 келсе деле махабат ошол 100 000 адамды тейлей алат деп ичиңиздер спокойный болот да. Сиздер ошол нерсеге даяр болуп каласыздар. Ошол нерседен коркпой каласыздар. Анткени сыртыңыздардан коркпойсуңуздар, ооба, сыртыңыздар ошол нерсени каалайсыздар, бирок ичиңиздерден коркосуздар. Сен кыла албай каласың деп. Сен үчүн оор болуп кетет, сен үчүн сен башың айланып, тегеренип, сен алапайың таппай каласың деп, койсо азыраак эле кылайын, сен жүрөгүң түшүп, жүрөгүң жарылып кетет деп ойлойт да. Биздин подсознаниебиз ошентип бизди сактайт экен. А эгерде ошо подсознаниеңарды сооротуп, ошентип даяр болуп койдум, мына толтура адам келсе, сразу телеграм каналга кирет дагы ошол маалыматты берет. Мен даже тамак ичип аткансам деле, уктуп атсам деле ошол телеграмга кирип, толук маалымат алып, аны өздөрү каттала берет деп койсоңуздар болот да. Мисалы үчүн ошентсеңиздер болот. Же болбосо WhatsApp группа кылып койсоңуздар болот дагы. Ошол группага лидерлериңерди баарын киргизип, очередтен кылып коюп, мисалы үчүн, ошол группага, мисалы үчүн, видеолорду чыгарам мен. Силер менин лидерлеримсиңер. Эгер очередь кылып коесуздар, эртең 9-дан баштап 12-ге чейин кайсы сообщение келсе, мына Нурзада сен жооп бересиң ошол сообщенияларга. Ошол адамдарды каттап, ошол адамдарга толук маалымат берип, ошол адамдарды сен тейлейсиң. Ошон үчүн группаны карап тур дейсиздер. Ал эми 12-ден 3-кө чейин мына Айпери сен кара. Сен карайсың. Ошол 12-ден 3-кө чейин келген заявкалар бүт сеники болот деп коесуздар. Болду. Группага кайсыл заявка келсе, группага ким кошулса, сразу личкасына жазып, саламатсызбы, сиздер ушул боюнча келдиңиз беле, кандай суроолоруңуз бар деп, сен ошол адамдарды тейле. Анан кечки 3-төн 6-га чейин ким бош дейсиздер. Анан бош адамдарды, мына сен ошол убакытта сен группага дежурсуң. Ошол убакытта группага ким келсе, ким кошулса, ошонун личкасына чыгып, ошол адам менен иштеш деп айтасыздар. Ошенткениңиздерде силердин ичиңиздердеги нерсе успокоить этет. Мен жетишет экенимин дейт да. Мен жетише алам, мен жаза алат экенмин. Мен ошол чыгарган видеом толтура просмотр боло берсин. Мен даже күнүнө 100 адам келсе дагы, мен ошол адамды тейлеп алып кете аламын деп өзүңүздөргө успокоение кылганда, анан силердин ишиңиздер жүрүп, просмотрларыңар көбөйүп, Кудай ошондо гана сиздерге сен ушунча адамга даяр экенсиң деп жөнөтөт. Ал эми лидерлерди айтканыбызда, ал эми биз директорлорду айтканыбызда, менин командамда директорлор өсүшүн каалаймын. Туурабы? Менин биринчи линиямда, мисалы үчүн 9, 12, 27 директор болууну каалаймын. Бирок мен ошол 27 директорду тейлөөгө даярмынбы? Же даяр эмесминби? Мен эмнеден корком? Өзүңүздөр да анализ кылыңыздар. Мен ушунча көп директорум болсо, мен эмнеден корком? Мен эмнеден өзүмө мындай блок кылып атамын? Ошончо көп директор болсо, мен ал директорлордунга жолугушуу өткөрүшүм керек. Ал директорлорго белектерди беришим керек. Ал директорлорду саякаттарга чыгарып, ошо саякаттарын төлөп беришим керек. Ал директорлор менен мен күндө байланышта болушум керек деп өзүбүзгө мындай блокторду кое беребиз да. Ошондуктан бизде директор өспөйт да. Анткени биздин сырткы коркунучубуз, ички подсознаниебиз ошол нерсени коргоп, кой, бул нерсе буга жакпайт экен. Бул нерседен мисалы үчүн мээрим коркот экен деген сыяктуу ойлор келет да, туурабы? Ошол нерсе менен иштешиңиздер керек. Кантип иштешебиз? Өзүбүзгө суроо беребиз. Ошол нерсе өтө деле коркунучтуу эмес экенин ойлойбуз. Себеби дегенде биз ойлойбуз, мен жолугушуу өткөрүшүм керек конференц залда, мисалы үчүн Мирлан Батырханов, Дарья Батырханова өткөндөр конференц залдарга мен дагы жолугушуу өткөрүшүм керек. Ал канча акча турат, мен алгым келбей калат, мен төлөй албай каламын деп ойлоймун дегенде, суроого кайра жооп бересиздер. Ал убакта сенин кирешең да жакшы эле болуп калат да. Ал убакта сенин акчаң жетип калат ошол нерсеге. Ал убакта сенин деңгээлиң жетип калат ошол нерсеге. Эчтекеден коркпо. Өзүңүздөрдү сооротуп, ошол нерсе менен иштешесиздер. У тебя все получится. Сен сүйлөй аласың. Сен жолугушуу уюштура аласың. Сен ошол нерсени бүт жазай аласың дейсиздер. Анан кийин дагы бир блок чыгат. Анан мен ошондой директорлордун арасынан ушунча иштеп келгенде, ошол директорлор мени таштап кетсечи, кетип калсачы башка компанияларга деп ошондой коркунуч сезим бар болот да. Мен ушунча үйрөтүп койсом, адамдар кетип калсачы дегенде, өзүңүздөрдү кайра успокаивать этесиздер. Коркпо. Себеби дегенде, эгерде сенден бир адам кетсе, сага ошол адамдын ордуна 2 андан да күчтүү адам келет.
3 андан да күчтүү адам келет. Ошондуктан Кудай сага именно могу директор статусунда эле ошол адам кетип калды десе, Кудайга шүгүр деп эле кой бересиң. Это во-первых. Ал адамдын ордуна 2 адам, 3 адам, андан да күчтүү адам демек мага берет турбайбы деп сүйүнүп каласыздар. Себеби дегенде адам баласы ушундай экен, бир нерсе таап алууга ошончолук сүйүнбөйт, бир нерсе жоготуп алуудан андан көп аябай чоң капа болот экен да. Мисалы үчүн группадан деле байкайсыздар, мисалы үчүн, возможно, сиздер деле байкайсыздар. Эгерде сиздердин командаңыздарга, группаңыздарга жаңы адамдар кошулуп атса, 5-6 адамдан кошулуп атса, кошулуп атат деп эле коесуздар. Ох, ура, менин группама дагы адамдар кошулду деп анчалык сүйүнбөйсүздөр да. А эгерде сабак өтүп атканыңыздарда бир адам покинула болуп калса, ошого капа болуп отуруп каласыздар да. Чыгып кетти депчи, бир адам чыгып кетсе дагы ошого чыгып кетти деп капа болуп каласыздар. Бул эмнеге окшош? Мисалы үчүн, эртең менен жолдон баратып бир 100 сом таап алган адам 100 сом деп сүйүнүп чөнтөгүнө сала алат го. А ошол эле 100 сомду буга чейин жоготуп алган адам кандай капа болот? 100 сомду каякка түшүрүп алдым деп ошондо ыйлап капа болот да. Ыйлабаса да капа болот. Бул ошол 100 сомду таап алган адамга караганда капа болгон адамдын сезими күчтүүрөөк болот экен да. Ошондуктан сиздер дагы ошол жерден капа болбой, наоборот, өзүңүздү настройка кылып, эгерде кетип кала турган болсо, башка компанияга кетип кала турган болсо, же болбосо иштебей кала турган болсо, демек Кудай мага ушул адамдан дагы 2 эсе күчтүү адамды бергиси келип атат деп коесуздар. Это первое. Второе, эмне үчүн кетип калды? Кийин мен азыркы адамдар менен кетип калбаш үчүн мен эмне кылышым керек деген чечим чыгарасыздар. Мен эмне кылышым керек? Мен мамилемди күчөтүшүм керек ал адамдар менен, во-первых. Во-вторых, мен ошол Фаберликтин мүмкүнчүлүктөрүн, Фаберлик компаниясынын маркетингин жакшы түшүндүрүшүм керек экен. Себеби дегенде ал адамдар кийин жаңы ачылган компанияга кетет дагы, ал бир жылдан өчкөндөн кийин кайра каяка бараарын билбей калышат, же Фаберликке кайрыла алышпайт, бети чыдабайт, же орто жолдо калышат. Демек мен ошол маркетинг жөнүндө толук айтып бербеген экенмин. Мында эми мен көбүрөөк, кененирээк ошол маркетинг жөнүндө айтып берейин деген сыяктуу сонун чечимдер. Даяр сабак кылып коеюн, көбүрөөк ошол нерсеге басым жасайын. Жаңы компания чыкса ошол боюнча изилдеп адамдарга алдын ала маалымат берейин. Себеби дегенде мен билбей турганда ал адамдарга ушундай башка компаниялардан сунуш түшкөндө башы айланып, ишенип калбасын деген сыяктуу чечимдерди чыгарып, ошол боло турган силердин коркуп аткан проблемаларыңарды алдын ала турчу бир чечимдерди чыгарсаңыздар болот. Эми караңыздар, биз өзүбүздүн ички капчыгыбызды кеңейтүүгө техника үйрөндүк, ичибиздеги бизге келе турган кирешелерди, бизге келе турган береке, бизге келе турган сонун ийгиликтерди алууга ичибиздеги капчыгыбызды кеңейткенге техника алдык. Биздин командабызга келе турган лидер, келе турган новичок, келе турган кардарлардын көлөмүн көбөйтүүгө техниканы билип алдык. Биз кантип өзүбүзгө ошол разрешение беребиз, кантип өзүбүз ошол нерсени кабыл алабыз, ошол техниканы алдык. Эми кийинки эң маанилүүсү бул фокус боюнча сүйлөймүн азыр. Фокусту билесиздер, кайсыл нерсеге көңүлүңдү бурсаң, ошол нерсе күч алат. Фокусуң кайсыл жерде болсо, ошол жерде результат болот. Эгерде сиздер буга чейин 600 балл, 200 баллыңарга жеткен деңгээлиңиздерди сиздер бир гана товарга фокус кылып кеңейтсеңиздер, чоңойтсоңуздар, бир гана кардарларга фокус кылып өссөңүздөр, онлайн магазинди кардарларга толтурдуңар да, силердин онлайн магазиниңерде уже өзүңөрдүн кардарларыңар бар. 50дөн, 100дөн ашык кардарларыңар бар. Сиздер азыркы учурда соц тармактарыңарда, Instagram, TikTokторуңарда бир гана ошол кардарларга фокус кылып атасыздар, туурабы? Кардарларды тартууга. Ушул жактан мен чыгарган продукциямды 20% скидка менен алсын дегенге фокус кылып атасыздар, туурабы? Эгерде силер ошо кардарларга фокус кылсаңыздар азыркы учурда, ошон үчүн сиздерде ошол жакта результат болот да. Только кардарлар келет сиздерге. Өзү үчүн гана алат,
бирок сиздер менен жолугушууларга барып, адамдарды каттап, психологиялык сабактарга катышып статус ачкан адамдар жок болот. Же болбосо аз болот. Себеби дегенде сиздердин фокусуңар только кардарларда. Группаңарга жөнөткөн сабактарыңар, берип аткан сабактарыңар только продукция боюнча, только кардарларга фокус кылып атасыздар. Сиздер только магазинди иштетип атасыздар силерчи. Эми сиздер фокусуңуздарды бир аз жылдырып, фокусуңуздарды уже лидерлерге кылсаңыздар болот. Себеби дегенде, эгерде силер лидерге фокусуңуздарды кылсаңыздар, именно фабирликке, бизнеске чакырсаңыздар, именно бул жактан сен 20% скидка менен аласың эмес, бул жактан сен акча табасың. Бул жактан сен үйдө отуруп онлайн телефон аркылуу акча таба аласың, саякатка чыга аласың деген, саякатка баргысы келген, айлыкка чыккысы келген, үйдө отуруп акча тапкысы келген, кийин иштебей калса дагы кошумча акча табуу кирешеси бар болгусу келген бир бирөөнүн кол астында же гос жумушта иштеген адамдардын айлыгы жетпейт да, туурабы? Ошол адамдарга чоң кирешеге чыксаң болот, сен айына 100 миң, 200 миңге чыксаң болот деген адамдарга фокус кылганыңыздарда сиздерге ошол жакта результат пайда боло баштайт. Жөн эле кардарлар эмес, мен дагы катталгым келет, мен да иштегим келет, мага да үйрөтүңүзчү деген адамдар келе баштайт. Именно ошол жерде результат боло баштайт. Эмне үчүн бул нерсе жакшы? Мисалы үчүн мейли, мен сиздерге айттым го, 20% убактыңыздарды ооба кардарларга бөлүңүздөр. Ошолордун акцияларын айтыңыздар, продукция боюнча маалымат бериңиздер, себеби дегенде ал нерсе лидерлерге деле керек болот. Бирок лидерлерге керектөөчү сабактарды көбүрөөк өтүп, соц тармактарга чыгарган видеоңуздар көбүрөөк ошол адамдарга фокус болгонуңуздарда сиздерге ошол адамдар келет, и ошол адамдар и так эле сиздер онлайн магазинден 100% кардар болот да. Себеби дегенде алар өзү үчүн иштеп атат. Онлайн магазин иштетип атат. Алар уже айлыкка чыккысы келет. Алар и так эле 50 балл жабышат. Алар и так эле 100 балл жаба башташат. И ошо 100 баллды жабууда мен эмнени алсам болот? Эмнени кылсам болот? 100 балл жабууга алар продукция сата баштайт. Себеби дегенде сатпаймын, мен сата албаймын, мен жөн эле өзү үчүн аламын деген адамдан сырт айырмаланып, мен ийгиликке жетким келет, мен айлыкка чыккым келет деген адам 50 балл жабыш үчүн деле өзүнүн акчасы жок болсо деле уже сата баштайт. Это я по себе говорю. Мен өзүмдүн опытымдан айтып атам. Себеби дегенде мен сатпаймын, мен саткым келбейт деген мен 50 балл жабыш үчүн, 100 балл жабыш үчүн мен продукцияны сунуштап сатамын да. Мурун мен эгерде сен жөн эле келип товар сатып иште десе, мен иштебейт болчумун да. Жөн эле товар сатып иште, өзүңө 20% скидка менен заказ кыласың дагы адамдарга ошо каталогдун баасы менен сатасың. Иштейсиңби дегенде мен жок, иштебейм демек. Мен сатпаймын, жаман көрөм сатканды деп. Эгерде менин максатым көбүрөөк болуп атат го. Менин максатым наракка кетип атат да. Мен айлыкка чыгамын, мен команда түзөмүн десе, мен ошо 50 балл үчүн, 100 балл үчүн сатып атамын да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн фокусуңуздарды лидерлерге кое баштаңыздар эми. Өсөмүн десеңиздер, чоң статустарды ачамын десеңиздер, эми ошол лидерлерге фокус кылыңыздар. Сиздердин соц тармактарыңыздарды көрүп аткан, негизи бул ааламда, жерде, Кыргызстанда сиздерге келе турган лидерлериңиздер бар да, туурабы? Ошол лидерлерди сүрөттөңүздөр оюңуздарда. Мага кандай адам келиш керек? Мага кандай адам, кандай эже келиш керек мага? Деп сүрөттөйсүздөр. Именно ошол эжеге видео тартыңыздар. Ошол эжеге арналган, ошол келинге арналган видео тарта баштаңыздар. Сөзсүз түрдө ошол видео, ошол сиздердин чыгарып аткан постторуңар, видео, стористериңер именно ошол келиндин жүрөгүнө жетет. Ошол келиндин оорусун козгоп чыгат дагы сиздерден жардам сурап келет. Себеби дегенде сиздер именно ошол адамга кайрылып атпайсыздарбы? Энергия катары ар бир видеодо биз өзүбүзгө керектүү нерсени гана кабыл алабыз. Керексиз нерсени биз сыртыбыздан өткөрүп жиберебиз да. Бул эмнеге окшош? Мисалы үчүн, TikTokто же болбосо любой видеону көрүп атканда ар бир адам өзүнө керектүү видеодо кайра токтолот, керексиз түшүнбөгөн же өзүнө керексиз нерсени мынтип өткөрүп жиберет, туурабы?
Мисалы үчүн кичинекей балдарыбызга телефонду берсек, биз көрүп аткан продукция боюнча же болбосо кыргыз кинолору боюнча, сериалдар боюнча видеолорду өткөрөт дагы мультигине жеткенде токтоп калат да. Анткени да политика, мисалы үчүн күйөөсүнүн политика, Украина болгон видеолорун мынтип шилтеп өткөрүп коет да, анан мультикке келгенде токтоп калат. Себеби дегенде ал кичинекей балага ошол мультик кызыктуу, ошол мультик керек да. Сиздердин продукция менен продукция видео чыгарганыңыздарда, ошого фокус кылганыңыздарда ошол кардарга эле керек ошол нерсе. Айлыкка чыгам деген адамга ошол масканын кереги деле жок болот да. Анын проблемасы башка. Ал адам кирешеге чыккысы келет, акча тапкысы келет. Каяктан акча тапсам, мен кичинекей балдарым менен отуруп кайсыл кирешеге чыксам болот деп сиздер ошол жака эгерде фокус кылсаңыздар, сен үйдө отурасыңбы? Балдарың менен эч жака чыга албай, ишке чыга албай атасыңбы дегенди көргөндө, ооба мен чыга албай атам деп сиздердин видеоңуздарга токтоп калып, именно иштей турган лидерлер келип, именно сиздердин иштей турган лидерлер сиздердин видеоңуздарды, сиздердин посылыңыздарды, сиздердин ошого фокус кылып калганыңыз үчүн ошол адамдар келет. И ошол акыркы нерсеге жараша мен сиздерге бир кеңешимди айтып кетейин. Бул аябай маанилүү кеңеш. Ошол кеңешти силер түшүнүп алсаңыздар, сиздерге эң эле мындай аябай эле жеңил болуп калат да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда чындап сиздерге лидер боло турган, сиздерге директор боло турган, чындап мындай фабриктин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн билбей, түшүнбөй аткан айымдар, келиндер көп да. Ошол келиндер азыркы учурда Кытайдан товар заказ кылып жүрүшөт, мисалы үчүн, же болбосо Дордойдон кийим алып сатып жүрүшөт. Телефон, WhatsApp'тар аркылуу. То есть өзүнө кыйын болгон, мындай чындап өзүнө кирешеге чыга албай кыйналып атышат, бирок аларга именно үйдөн онлайн аркылуу акча табуу аябай керек айымдар көп да. Аракет кылып, мисалы үчүн кекс жасагандар, аракет кылып үйдөн торт жасап баштаган айымдар көп да. Ошол айымдар жакшы кирешелерге чыккысы келет. И ошол айымдар силердин командаңыздарга келсе, алар чындап ошол жактан пассивный доход, жакшы киреше, саякат, ошол нерселерге жетмек да. Просто ошол сиздердин сунуштайын деп аткан фабриктин баалуулугун түшүнбөй жатат. Ошол боюнча сиздерге бир кичинекей лайфхак айтып коеюн. Кантип түшүндүрөсүздөр жана кантип ал адамдарды ынатсаңыздар болот. Мисалы үчүн, мынтип айтасыздар да, ошол адамдарга даже видеоңуздарга деле кошсоңуздар болот, же болбосо жеке сүйлөшкөнүңүздөрдө, же болбосо ушундай товар сатып жүргөн тааныштарыңыздар бар болсо, ошол нерсени айтсаңыздар болот. Мисалы үчүн, элестет дейсиздер да, мисалы үчүн аты Жанара болсо, элестет Жанара, сен азыр мисалы үчүн же болбосо духи саткан айымдар болот да. Духи сатып, ошол ар бир духиден киреше табып, күнүмдүк акчасын таап жүргөн айымдар бар, бирок күчтүү ушундай үйдө иштеген, көп акчага жеткиси келген айымдар бар. Ошолорго мынтип айтасыздар. Элестет Жанара, сен азыр мисалы үчүн духи менен иштеп атасың да турабы? Заказ алып, мисалы үчүн Кытайдан кийим заказ кылып атасың да турабы? Ошол ар бир кийимден сага мисалы үчүн 500-600 сом киреше түшүп атат, деп айтасыздар. Ооба, мага азыр заказым түшүп атат дейт. Заказың түшпөй калган күндөр болобу десеңиздер, ооба, кээде болбой калат. Ошол заказдар түшпөй калганда акчаң жок да? Конечно, жок. Киреше жок, акча жок. Кайра чуркаш керек. Элестетсең, могу группада деле мисалы үчүн я хочу заказать, мен заказ кылат элем деген адамдар сенин ошо сүрөт чыгарып, улам реклама жасаганыңдан көз каранды турабы дейсиздер. Ооба, тура дейт. Эгерде сен элестет, иштебей калдың, ооруп жатып калдың, телефонуң өчүп калды, же болбосо балаң ооруп калды, же болбосо кайсыл бир чоң иштер чыгып, сен вообще группаңды карабай калдың. Элестетсеңиздер, бизнесиңди ушул азыркы бизнесиңди жүргүзбөй калдың. Эмне болот ошондо деп айтасыздар. Барбы акчаң, болобу? Сага бир акча түшүп турабы дейсиздер. Анан жок дейт, мен заказ албасам, заказ кетирбесем, эч нерсе кылбасам, реклама кылбасам, менде акчам жок деп айтат турабы? Киреше таппай каласың. Көрдүңбү? Бул жакта сенин кирешең именно сенин чуркап кыймыл аракет кылып, реклама жасап, заказ алганыңа көз каранды деп айтасыздар. А бизде болсо фабриктте мен лидер өстүрүп койсом, мен ошол адамдарга онлайн магазинди колдонгонду үйрөтүп койсом, жөн эле лидер болбосо деле, жөн эле өзү үчүн заказын алып, онлайн телефон аркылуу,
приложение аркылуу өзүң үчүн заказ кылсаң болот деп үйрөтүп койсом, ал мен иштебей калган күндө деле өзү приложенияга кирип, каталогду барактап, идиш жугучу калбай калса идиш жугуч заказ кылып, анын жанына кирип алып, кремдерди карап, эмне кайсы крем заказ кылсам деп өзүнө каалаганын заказ кылып, төлөп алып кете берет дейсиздер. Бул нерсе менин уже көз каранды болуп калат. Конечно, мен өзүмдүн онлайн магазинимди поддержка кылып, реклама чыгарып турсам болот, мисалы үчүн товар жөнүндө маалымат берип, видео чыгарып, лидерлерди өстүрүп, сабак өтсөм болот. Бирок эгерде мен ушул кайсыл бир 2-3 күнгө же болбосо бир жумада иштебей калсам, менин бизнесим токтобойт, менин кирешелерим токтобойт дейсиздер. Көрдүңөрбү? Ошондой да силердин бизнесиңер токтобойт. Сиздердин үйрөтүп койгон клиенттериңер, кардарларыңар өз алдынча өзүнүн приложение аркылуу заказдарын алып, Ошто болобу, Россияда болобу, Токмокто болобу заказ алып жүрө беришет. Силер бир үйрөтүп, кызыктырып, түшүндүрүп койгон адамдарыңар, сиздер ооруп жатып калсаңыздар деле, же болбосо көлгө эс алып кетип калсаңыздар деле, ал адамдарын каттап, сабак группасына сабак өтүп, реклама кылып, өзүнүн бизнесин өнүктүрүп, менин бизнесим токтобойт дечү убакта. Көрдүңүзбү, кандай жакшы, сонун бекен дейсиздер. Ооба, сонун. Бул биринчи дейсиздер. Экинчиден, мисалы үчүн, сен күнүнө канча адамдан заказ алып, канча, максимально күнүнө канча киреше таба аласың дейсиздер. Мен үй бүлөм менен, бала чакам менен максимум бир күндө бир 10 000 сом таба аламын деп айтат. Күнүнө 10 000 сом, максимум 10 000 сом таба аласың. Анткени сенин кирешең сенин кыймыл аракеттериңе көз каранды. Сен канчалык көп иштесең, ошончолук көп киреше табасың, туурабы? Дейсиздер. Ооба, туура дейт. А менин кирешем бир гана менин эле кыймыл аракетиммен көз каранды эмес. Менин кирешем менин кыймыл аракетимен жана менин командамдын кыймыл аракетинен жана менин жүздөгөн кардарларымдын сатып алууларынан көз каранды. Бул жакта бир гана менден көз каранды эмес. Ошонусу менен жакшы дейсиздер. Ошондуктан мен күнүнө максимально канча товарымды даже айта албаймын дейсиздер. Себеби дегенде мен күнүнө даже 100 000 таап коюшум мүмкүн. Мен күнүнө 50 000 таап коюшум мүмкүн. Бул менден эле көз каранды эмес деп айтасыздар. Көрдүңбү кандай сонун? Бизде даже фабрикте наставниктерибиз, мисалы үчүн, бир айда эгерде сен максимально 20 000, 30 000ге жакшы дегенде бир күнүмдүк акча заказдардан түшкөн заказдардан жок дегенде бир 20 000, 30 000 таптым деп сүйүнгөнүңдө, мен айына 100 000, 600 000, 750 000, миллион табышым мүмкүн. Анткени менин кирешем бир гана менден көз каранды эмес. Менин командамдын иштешинен көз каранды, менин кардарларымдын сатып алуусунан көз каранды. Видишь, как классно. Мен азыр ошол чоң сетти курганга аракет жасап жатамын. Кийин мен Анталияда, Европада эс алып жүргөнүмдө, даже бир ай эч нерсе кылбай эс алганымда дагы мага акча түшө берет. Менин өзүмдүн кара күчүм менен иштегенимен көз каранды болбой калат ал учурда. Себеби дегенде ал учурда мен уже директорлорум бар болот, мен уже канчалаган кардарларым бар болот. Ошонусу менен жакшы бул иш деп өзүңүздөргө ынатасыздар. Ошондо сиздер уже элитный, международный, бриллиантовый директор болуп калганыңыздарда, сиздердин кирешеңиздер ошо бир айына 750 000, 500 000, 200 000 сом болуп калганда, сиздердин кирешеңиздер эмнеден көз каранды болуп калат? Сиздердин көбүрөөк адам каттап, көбүрөөк видео тартып, көбүрөөк кыймыл аракет, көбүрөөк чуркаганыңыздан көз каранды болбойт. Ал нерседен болбойт. Чоң акчалар ал үчүн келбейт. Ал айлыкты сиздер өзүңүздөр үчүн 50 баллдык заказ кылганыңыздарда түшөт. Эң биринчиден 50 баллды сиз сатпайсыздар, сиздер аны өз үчүн эле аласыздар. Бул бир. Экинчиден, сиздердин ушундай чоң айлыктарыңыздар сиздердин командаңыздар менен мамилеңиздерден, командаңыздардан адамдарыңыздарды кантип башкара аласыздар, алардын эмоциональный фон, эмоционалдык жагдайын кантип башкара аласыздар,
Сиздер өсүп жаткан директорлоруңарды кантип поддержка кыла аласыздар? Сиздер кантип аларга наставник боло аласыздар? Кантип сиздер ошол адамдарга убакыт келгенде убактысы менен кантип жардам бере аласыздар? Кантип мотивация бере аласыздар? Ошодон көз каранды болот. Ошол нерсени сиздер үйрөнүңүздөр. Бирок эң негизги айтып кете турган нерсе, үйрөнгөн сиздер үчүн жеңил эле. Анткени биз баарыбыз аялбыз. Биз баарыбыз энебиз. Биз баарыбыз жубайбыз, туурабы? Бизде бул нерсе табигат жагынан берилген уже. Биз күйөөбүздү мотивация кылабыз. Биз балдарыбызга наставникпиз, туурабы? Балдарыбыз мындай бол, тигиндей бол деп балдарыбызга наставникпиз. Биз күйөөбүзгө мотиваторбуз. Биз канчалаган өзүбүз тааныбаган жаңы келин болуп келген адамдар менен мамиле куруп кеттик го, туурабы? Канча адамдар менен мамиле куруп алдык биз. Анткени бул нерсе бизге табигат менен келген. Ошондуктан бул нерсе бизге жеңил эле болот. И плюс биздин командабызда жалаң аялдар болгондуктан биз дагы ошол аялдар менен мамиле түзө алабыз. Бизде ал опытыбыз бар. Биз аялдар менен сүйлөшө алабыз, мамиле түзө алабыз, алардын проблемасын чечкенге жардам бере алабыз. Биз уже даяр психологбуз, даяр мотиваторбуз, даяр наставникпиз да. Ошон үчүн ал нерсе жөнүндө эч коркпоңуздар. Мен жаза албай калам, мен айта албай калам, мен түшүндүрө албай калам. Түшүндүрө аласыздар. Анткени силердин командаңыздар, силердин лидерлериңердер, силердин балдарыңардай, силердин бир тууган сиңдиңер, бир тууган эжеңердей болуп калат уже. Силер ошол адамдын үй бүлөсүн баарын билип каласыздар, уже күйөөсүн, бала чакасын билип каласыздар, балдардын аттарына чейин билип каласыздар, уже билип, уже наставник болуп, сонун спонсор боло аласыздар, лидер боло аласыздар. Ошондуктан эч коркпоңуздар. Баарыңыздарга сонун ийгиликтерди каалаймын. Баарыңыздарга статустарыңарды жогорулата алууну, оборотторуңарды көбөйтө алууну, лидерлериңерди дагы чоң жакшы лидерлерге, командаңыздарга келишине макул болуп, ошол нерсеге жол ачууңуздарды каалаймын. Чоң киришелерге капчыгыңыздарды даярдаңыздар. Чоң жакшы кыйын лидерлерге командаңыздарга келүүсүнө жол ачыңыздар. Жолун ачып бериңиздер, жолун көрсөтүңүздөр. Кантип сиздерди табат? Кантип сиздерге келет? Келсе болобу деп өзүңүздөргө Кудай дагы сен даярсыңбы ушундай лидерге дегенде, ооба мен даярмын деп туруңуздар. Всегда в состоянии готовности туруңуздар. Мен даярмын. Хоть азыр лидерди бер, мен ошол лидер менен иштешип кетемин. Хоть азыр мага ошол келинди бер, мен ошону айлыкка жеткирүүгө жардам бере аламын деген даярдык моментте туруңуздар дайыма. Баарыңыздар саламатта болуңуздар. Сабак жакса лайк баспаңыздар.